Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кенжекул Меңдебаев сыйланат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кенжекул Меңдебаев 51 жылдык өмүрүн театрга арнады. Ал театрды сүйүп жашап, өз кесиби менен сыймыктанып, ар бир күнүн театр сахнасында өткөрүп келет. Каарманыбыздын жараткан бардык ролу көрөрмандардын жүрөгүнөн түнөк тапкан десек жаңылышпайбыз. Актер ар бир жараткан образдын мүнөзүн, жүрүш-турушун жеткиликтүү кылып аткаруу үчүн ал адамдын жашоосу менен жашашы керек. Ошондо гана жаратып жаткан образы ачылат дейт. Сахнага чыгарда сөзсүз түрдө бата кылам, бата тилейм. Айланайын Кудайым бар, Кудайым колдой көр, диңнетиндей деп. Титиреп туруп, анан сахнага чыгам. Анан мунун өзү баягы мактаныч эмес, чын эле дилимде ошондой да. Ал кошо жашаш керек. Ошол ролдун өзүндө жашаш керек. Башкача айтканда, каармандын терисине кириш керек. Ошол адам болуш керек да. Антпесе болбойт. Өзүңдү ошол каармандан элестетишиң керек да. Ушундай бир нерсе, татаал нерсе. Ал кыйынчылыктар эчтеке эмес. Мына ушул Кенжекул Меңдебаев сыяктуу чыгаан чыгармачыл инсандар эмгектенген Муратбек Рыскылов атындагы Нарын облустук академиялык музыкалык драм театрында 27 март эл аралык театр күнүнө карата сыйлык тапшыруу аземи болуп өттү. Эң мыкты эркектин ролу номинациясына Мөңгүбек Дөөлөтбек уулу, эң мыкты аялдын ролу номинациясына Анара Жолдошова, эң мыкты режиссура номинациясына Жалил Мединов, эң мыкты спектакль номинациясына Жамиля спектакли мыкты деп табылып, Эргүү улуттук сыйлыгы тапшырылды. Ошондой эле аймактык театрга кошкон салым үчүн Кенжекул Меңдебаевга Театр ишмерлер союзунун сыйлыгы, ал эми театр артисти Рахима Дүйшөналиевага маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси ыйгарылды. 2 жылдык эмгектин үзүрү буюрса, мынакей Маданият министрлигинин чоң сыйлыгы, маданияттын мыкты кызматкери төш белгисинин ээси болдум. Бул да болсо мен үчүн чоң жетишкендик. Эми биздин жумуш оош кыйышы, күнгөй тескейи көп дегендей, баягы ненормированный деп кээде 6-чы демалыш күндөрү иштеп калган күндөрүбүз болот. Биздин баягы жумуш концерт коебуз, концерт болсо эл 7-8ден кийин келет да. Анан ошо кезде да иштейбиз дегендей. Анан бардык эле кесиптештеримди, сыйлык алган кесиптештеримди куттуктайм. Эмгек бааланат деп ишенем. Сыйлык тапшыруу иш-чара чакан концерттик программа менен коштолуп, көп жылдан бери театрга эмгегин арнаган кызматкерлер таланттарын тартуулашты. 2019-тун эң мыкты режиссеру деген номинацияны Жалил Мединов өзү алды. Мындан тышкары 2019-жылдын эң мыкты спектакли деген номинацияны алдык. Мындай айтканда 6 номинацияны, эң чоң номинациялардын бири. Булар баягы майда чүйдө дебют деген эмес, эң чоң номинациялардын баарын алдык. Балдарга да айтып атам, кыздарга да айтып атам. Бул бизге баягы стимул, чоң стимул. Анан жаш актерлорго, жаш актрисаларга айтып атам, бул аванс. Биз планканы биртип эле көтөрүп койдук. Азыркы күндө Нарын театры, ой Нарын театры деген сөздөр көп. Анан эртеңки күнү мисалы бүгүн жакшы болуп атты, эртеңки күнү планканы түшүрүп болгондо таптакыр болбой калат. Белгилей кетсек, эл аралык театр институтунун токтому менен 1962 жылдан баштап 27 март эл аралык театр күнү катары белгиленип келет. Мына ошондон бери дүйнө жүзүндө сахна адамдары бул күндү кесиптик өнөр майрамы катары майрамдайт. Диана Советбекова, Нурсултан Болотбек уулу, жаңылыктар, Нарын шаары.